Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, мекендаштар, мекенчилдер. Урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар. Президентибиз 2 жыл аралыгында фейкбот тролл командасы, уурулардын командасы, жегичтердин командасы, аркыбет беркибеттин командасы башканын баардыгына кулак салган жок жана караган жок. Тилекке каршы булар кемпираттуу лозунг кылып туруп, улуттук улуу жыйыныбыздагы 26 числодо аянтка барып, Тилекмат Куренов, Илгиз Шаменов, Жайчиев Эмил, Орозайым Нарматова жана башка адамдар болуп, Россияда туруп, Кыргызстанга бүлүк салабыз деп, бул жакта турган адамдар төңкөрүш жасайбыз, 10 миң деген, 20 миң деген адамдар портермен алып келебиз дешти. Бирок соттор колуңардан кoko тыйын келбей атканы ушу белгилүү. Көчөдө жүргөн жөн эле адамды 5 мүнөттө камап саласыңар. Карапайым адамды 5 мүнөттө камап саласыңар. Азыркы отурган 28 жанагы кылмышкер, булар саясий туткун эмес. Кара Сартованын кызы, Касиет деген кызы 28 туткун деп алыптыр. Булар 28 туткун эмес. Мамлекетти басып алалы. Мамлекетке төңкөрүш жасайлы. Мамлекетте стабилдүүлүктү жоготолу. Биз өзүбүздүн бийликти алып келели. Же булар камалат, же биз буларды камайбыз деп аудио запистеринде канча миң киши топтоласың, канча спортсмен менен сүйлөштүң, ким менен сүйлөштүң, каяка канча акча бөлүндү деп аудио запистердин баарында көрүнүп турат. Бирок ошолордун арасында калптын баарын кайнатып жүргөн, Кыргызстанда мына мага бомба койду, эргиди 5ти коюпур, мен кызым менен өлүп калат болчу экенмин, мына мени Кудай сактады деп алган жана темирди байлап алган Шаменов шайтан, Атамбаевдин күчүгү, Сапардын күчүгү, кечеле Сооронбайды, Сооронбай Жээнбеков деп кредит алып, Асылбектин баласы менен форель бизнесин жасап жүргөн адам, аферист, Айыл банктан жана Орус Кыргыз өнүктүрүү фондунан кредит эбегейс бакчалардын баардыгын алып алып туруп, не кылды бул? Сооронбайды эртеси күнү сатып кетти. Адан кийин барып Сапарга барып жабышты. Бул Шаменовдун тарыхын биле турган болсоңор, Республика партиясында жүрдү. Адан кийин Замандашка өттү. Адан кийин Сооронбай Жээнбековго өттү. Адан кийин мына кече жакында Сапар Исаковго өтүп кетти. Тилекке каршы Садыр Жапаровдун командасына өткөнгө аракет кылды. Шоулорду уюштурду, мени чакырабы, булар сүйлөшүү жолуна барабы деп күттү. Бирок тилекке каршы болгон жок. Анткени Жапаров Садыр Нуркожоевич бардыгы мага мекенчил, бардык элдин укугу корголот, эч кимдин укугу корголбойт деген позицияда иштеп атканын баарыбыз билебиз. Ошо урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, бул аферист жалган маалыматтарды таратты. Мына президентибиз Садыр Нуркожоевичтин аброюна, Камчыбек Ташиевдин аброюна жана мисал жаран менин да аброюма канча эме кылды. Мен атыман фейкбот тролл эмелерин иштетип, жалган маалыматтарды таратып, жана полит клиник деген эмеде поликлиниканы колдонуп жүргөн жанагы 19 жашар баланы дүрбөтүп, ошонукунан мени жамандап ар кандай нерселерди чыгарды. Эми Шаменовду колдоп аткан патриоттор, баягы Шаменов бул эл үчүн күйөт, Шаменов бул жетим тонну коргоп атат деп аткандар, кана силер Шаменовду коргоп, ушу аянтка келип чыкканыңар, Шаменовдун сотуна барып койгонуңар. Же чөнтөңөргө 5 миң сом, 10 миң сом салып койсо, Бекзат жамандап бир койдуса, убагында жамандадыңар. Шаменов шайтан жөн эле жетим тоонун лозунг кылды. Кемпираттуу жөн эле лозунг кылды. Жетим тоо эчтеке ашылган жок, эчтеке иштеген да жок. Ал жакта ой дагы жок азыркы убактачы. Мына жалган маалыматтарды таратты. Жана Сапар Исаковду эмне деди? Бул аферист, акмак Сапар Исаковду Путин даярдап атат. Сапар Исаковдун атына сөз айткан болсоң, Путиндин бетине түкүргөн болуп эсептелет деп айтты эле. Кечеле мына аферист логистикалык борбору нарындыктар ачтырбай жатса, нарын элим эмнеге ачтырбай атасыңар деп айтат. Логистикалык борбор ачылса кайра жакшы деп, мен силерди түшүнбөй турам деп. Анткени бул Сооронбайдын тарабында болчу. Ушуга окшогон саясий сойкулардын айынан, ушуга окшогон аферист эки жүздүүлөрдүн айынан мамлекет өнүкпөй келатат. Ошон үчүн соттор, мен силерге айтарым, менин аброюма дагы эбегейсиз эмелерди кылды бул. Жалаларды жапты.
фейк баракчаларды ачты. Өзү мына фейк баракчаны колдоном, ошону жабышка туура келип атты айтып атат мына Шаменов. Менин атыман иштеп жүргөн фейк баракчалар Шаменов кармалгандан кийин сразу автоматически жабылып кетти. Шаменов кармалгандан кийин автоматически ошол фейк баракчалардын баардыгы жок болуп кетти. Шаменовдун колдонгону бул факты. Менин атамдын өтүп кеткен атамдын аброюна шек келтирип, менин атамды түрмөгө камалган, менин атам түрмөгө жатып чыккан андай мындай деп ар нерсени жазып жүрдү. Ошолордун баарын сотто процессте тастыктасын, далилдесин. Шаменов тастыкталбаса, далилдей албаса, сот жоопкерчилигине, кылмыш жоопкерчилигине тартылсын. Менин күнөөм жок, мен апмакмын, мен Россияга кеткенмин деп атат. Россияга кетип туруп элдин баарын төңкөрүш жасайм. Мына мен Сыймык Сокенин бийлигин кетирди, кухняда отуруп, мен мына Сакенин бийлигин кетирем деп ошентип отурду эле. Мына полный фактылардын баардыгын, бир канча фактыларды тиркеп коем. Ушул эфирде Кайдыгер Карабай баарыңар көргүлө. Шаменов шайтандын кандай 200дүү экенин, партиядан партияга аттап, 10 күндөн 1 күн ашылбай партиядан партияга аттап, саясий сойкол болуп калган бул. Эми кечеле Сооронбай Жээнбековдеп жүргөн бул аферист Соке кетери менен Соке деп баштады мына. Кыргыз элим, кыргызстандыктар ойлонуп отурган убакыт келди. Мага окшогон жаш балдарды жалдап алып, буну мактатып, тигини мактатып, буну каралатып, тигини каралатып аткан Сапар Исаков, Атамбаев, Мадумаров жана башка акмактар толтура. Анткени аларда акча, эбегейс акчалар көп. Булар бизнесин да алып койсо макулмун, буну да алып койсо макулмун деп атпайбы? Ал жакта эбегейс көгүнөн, мындай айтканда баксы деп долларлар төлөп койгон буларга. Буларга бизнесин жоготсо эчтеке болбойт. Анткени тиги жакта живой акча менен эсептешип алышып атат булар. Ошон үчүн кыргыз элим, кыргызстандыктар Кайдыгер Карабай ушул эфирди бөлүшкүлө. Шаменовго кылмыш таппай атса, меники кылмыштын курамында жок деп атса, ушул фактылардын баары мына мен тиркеп коем. Урматтуу соттор, көзүңөрдү чоң ачып көргүлө. Бул жерде экспертизага жөнөткүлө. Төңкөрүшкө булардын эмеси бар бекен. Элдин бүттүгүнө коомчулукка ошонун баарын үгүттөдүбү, курал жарактар менен эметебиз, бийликти алабыз, же булар бизге өтөт, же биз булардан сурайбыз, же буларды өмүр бою түрмөгө камайбыз деп Шаменовдун өзү айтып аткан сөздөрү бар. Факты карасаңар, далил карасаңар кекиртектен чыгат. Кимге факты далил чыкпай атса, МВД болобу, соттор болобу таппай атсаңар, мага айткыла. Мен бул аферисттерге колуман келишинче силерге факты өздөрүнүн сүйлөгөн гана фактыларын чыгарып берем. Ошол саясий сойкулардан Кудай ары кылсын. 2023 саясий сойкулардын баарынан арылалы. 2023 мамлекетибиз өнүккөн, өскөн мамлекеттерден бололу. Арыңыздардын ишиңиздерге ийгилик. Буларга окшоп сайрап отура берген адамдардан эмеспиз. Коррупционерлер менен, уурулар менен, жер саткычтар менен, кыргыз элине кыянатчылык кылгандар менен, аферисттер менен күрөшүп атабыз, жана да күрөшөбүз. Эми гана башталды. Жалил Атамбаевге окшогон, Кубанычбек Жумалиевге окшогон элди сыздатып, элди какшатып, элдин байлыгы менен, элдин байлыгын өстөрүнө чебер алып алгандарын, эбегейс жерлерди басып алгандарын, жана жер саткыч Молдобоя Тамара Маликов Акимге окшогон, жана башкаларга окшогон аферисттер менен күрөшөбүз. Кайдыгер Карабай баардыгыңар колдоп тургула. Колубуздан келишинче, күчүбүздүн жетишинче күрөшөбүз. Мен так айтып коеюн, биздин кылып аткан ишти, күрөшүп аткан уурулар менен күрөшүп аткан ишти биздин президентибиз да колдойт. Жегичтер менен күрөшүп аткан ишибизди Камчыбек Кыдыршаевич да колдойт. Колубуздан келишинче бул аферисттер менен алышып, мамлекетибизде стабилдүүлүк, элдердин көйгөйү чечилип, элдердин маселеси чечилгенге колубуздан келишинче жардам беребиз. Баардыгыңыздардын ишиңиздерге ийгилик. Ассаламу алейкум. Сыймык Жаткеев кухняда отуруп Сокенин бийлигин улаткан болсо, мен Москвада отуруп Сакенин бийлигин улатам. Элдин көзүн ачам. Элге жеткизем маалыматтарды. Дагы көптөгөн маалыматтар бар. Ошонун баарын азыр чогултуп атабыз. Кудай буйруса,
Ошондо биз экспортко чыксак болот деген мааниде. Чоң рахмат. Рахмат эдем, рахмат. Улуттук банк барбы, келдиби неме? Анда эч кылган жоксуңар. Улуттук банк. Анда эч кылган жоксуңар. Машина коюлуп атпайбы азыр? Көрүп атпайбы? Эң негизи ошол да. Эмне эч кырбайсыңар? Фейк аккаунттарыңыз барбы? Фейк аккаунттарым бар, эми жапканга туура келип атат. Анда мага бийликти өткөрүп беришсин. Мен өзүм бийликти толук бойдон өткөрүп алып, ана чек араны мен толук бойдон чечип коем. Силерге түстөн түз кайрылуу болуп атат азырынча. Добровольно бийликти өз ыктыярыңар менен өткөрүп бериңерди биз талап кылабыз, суранабыз. Силер эки дос Кыргызстанга келгени сатпаган эч нерсеңер калган жок. Бүт саттыңар. Кайсы бирин айтайын, бүт баарын саттыңар. Кудайдан коркпойсуңарбы? Мэрге жетти уже, чекке жетти. Болду, огурунбай, ордуңарды бошоткула. Сыйыңар барда, сыйыңар менен кетип калгыла. Анан коркутуп, үркүтүп, камап, анан эл башкарам деп ойлой койгула. Чындыкты айткандан тайманбаган, эки достон коркпогон, тескерисинче эки досту коркуткан Илгиз Шаменов. Бөлүшөбүз, мага катталыңыздар. Урматтуу достор, мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, уже азыркы бийликтин кыска гана өмүрү калды. Ашып кетсе жазга жетпейт. Кышка да жетпей калышы мүмкүн. Эгер ошол үчүн кайдыгер болбой 26 күнү биз бул бийликке чек коюшубуз керек. Же алар биз менен болот, же биз алар менен эсептешебиз. Jamar köpsüz sürüyorlardı bu tümle. Miting bulağı, aksiya bulağı, jöyüz bulağı bunu hareket ediyor. Yol kendisini alıp, işleyeli bağlananlar gözümüzü yüzüyle kurtar bağlı. Çalışayım. Konkret, harici. Şimdi bloğu bana alışkın. Maksimali çalışıyoruz. Ama zaman yapıyoruz. Masal yapıyoruz. Ben şunu yapıyorum. Utanıcı bağlı. Kamalarımız, calarımız kamalarımız. Bekle böyle yapardı. Кен байлыктын баары бар. Кыргызстандын бейиштей болгон Нарын районунда жайгашкан Жетим Тоо жайлоосун бириңерге дагы бербейбиз дагы кастырбайбыз. Кыргызымдын патриот жигит катары. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу нарындык, атбашылык, жердештер, туугандар. Мен өз оюмду билдирип коюуну туура деп чечтим. Негизи кайрылбай эле коюн деген. Урматтуу мекендештер, ушул логистикалык борбор боюнча эмне себептен каршы болуп жатасыздар, мен эч түшүнө албай койдум. Эй, толстый! Эй, толстый! Эй, толстый! Мен сага айтар элем. Айтып аткан сөздөрүмдүн көпчүлүгү мыйзамсыз. Ошонун негизинде сени колу бутун кайрып туруп алып барып камап коюш керек. Саясий болгондук болгон элдин баары билет. Ал мамлекеттен, элдин казынасынан бир дагы тыйын, бир дагы сом алган эмес. Анткени эч ким далилдей алган эмес, аны прокурорлор дагы, следствие дагы эч ким далилдей алган эмес. Ошол себептен мен баса бергиле айтып кетейин. Бул силер азыр Сапар Исаковго азылып атканыңар, бул азыркы Россия Федерациясынын президентин асылып атканыңар. Сапар Исаковго ташкыртып атканыңар, бул президент Путинге ташкыртып атканыңар. Себеби Сапар Исаков каякта экенин, кимдер кайтарып жүргөнүн, эмне кылып атканын. Торпок дагы бир жолу сага бир баса белгилеп айтып коеюн. Сапар Исаков бир сом жеген жок, Сапар Исаков эчтеке жебеген, ал ичпеген деп атасың. Сапар Исаков жегени, Сапар Исаков ичкени тарых музей эки эле фактор. Жана ТЭЦ 386 миллион доллар тастыктайт жана далилдейт. Аевтын өз баласы болуп жүргөнүн аны жакындан тааныгандар айтып жатышат. Алардын жанына жүрүп, жакшы эле сабак алган окшойт. Тогетери кечээки соцтарма колдонуучуларынын көңүлүн бурган Айзия Молдогу окуя тууралуу эки ооз кеп. Эч бирөөсү дагы эл алдына чыгып сүйлөбөйт. Анткени алар сүйлөгөндө билбейт чулдурап. Ачык айтайын. Эмил болуп калба, анан Бекиев болуп калба, тиңип калба, бул болуп калба.
Мени Эмилге, башка бирөөлөргө мени салыштырбагыла. Мен Эмил эмесмин, мен А эмесмин, мен Б эмесмин, мен Илгиз Аменовмун. Менин колдоочу Кудайым бар, артымда элим бар. Мени зыян келтиргенге бирөөңөрдүн дагы, духуңар дагы, колуңар дагы, алыңар да, күчүңөр да жетпейт. Кудай буюрса учур келет, аз калды. Мыйзамсыз иш кылып аткан шумпайлар, мыйзамсыз иш токуп жаткан рисовать тергөөчүлөр, саясий заказ аткарып аткан мамлекеттин кызматкерлери, Кудай буюрса силер жооп бере турган күнүңөр алыс эмес. Ар бириңерди списоктап, ар бириңер кара тамга менен кара тетрадька жазылып атасыңар да. Фамилия аттарыңар менен, иштеп аткан должностуңар менен кимдин заказын аткарып аткан ойлонгула. Meselem, sen özün жыланның куйругун басып, менин жеке жашоомду азылтырсың. Сабапсыз, андай мындай тигиндей, анан сапарчы арсак берсак деп. Мен сага айтып коеюн. Сен карындашыңа таянып атасың ба? Президенттин кеңешчиси болуп жүргөн. Кантип президенттин жанына советник болуп калганын биз жакшы билебиз. Калайык калк жакшы билет. Өмүркай жээнин тууралуу жана башка маалыматтарды үй бүлөң тууралуу мен чыгарбай эле коеюн. Ушундайыңдан токтоп, айрандай айбириңди төгүп койгонго менин кудуретим жетет. Авария болуп 570 кайсакчаны алып алдың. 570 айдап жүрөсүң жаңы үлгүсүндөгү 50-60 миң долларлык. Мамлекеттик госслужащий болсоң, мурда таксист болуп Россияда иштеп жүрсөң, кайсакчаны алдың. Ошону биринчи мага жооп бер. Экинчи мен сага айтайын. Көп мага асылганыңды токтот. Мен сага айтып коем, абийиңди айрандай төгүп койгонго кудуретим жетет. Пока что мен сенин карындашыңа үй бүлөңө унчукпай эле турайын. Бул эскертүү болсун. Экинчи кайрылуу. Урматтуу кыргыз элим, көзүңөрдү ачалы, көзүңөрдү ачкыла. Уже коркуп турчу бизде эчтеке жок. Коркпогула. Чындык үчүн күрөшөлү. Чыккыла, аягына чейин туралы. Биз булардан кутулбайынча кыргыз эли биздин жашообуз оңолбойт. Эки дос кетмейинче биздин жашоо оңолбойт. Эки доско мен кайрылам. Тынчтык жол менен кетип калгыла. Болду, догурунбагыла. Чоң атаңардан калган трон болсо дагы сыйыңар барда кетип калгыла. Уже сыйдан кетип бүттүңөр. Бириң бирди сүйлөйсүңөр, экинчиң башканы сүйлөйсүңөр. Силерде 200'дүү афристтерди биз көрө эле келек 31 жылда. Силерче эле афристти биз көрө эле келек. Апесе бул эки дос сиздерди да бизди да шылдыңдап жатат. Булардын түпкүлүгү кыргызбы деген суроо жаралат. Эгерде кемпир абакты берип салса, демек булардын улуту да кыргыз эмес. Демек булар кыргыздын чыныгы чыкканчысы. Ар кандай учурда шайлоодо мени шайлагыла деп келе калган 17 президенттик өкүлдөр каяктасыңар, чыкпайсыңарбы пресс-конференция берип? Өзүңөрдүн жеке кызыкчылыгыңар үчүн чыга каласыңар. Дайым мени шайлагыла, элдин жашоосун оңдойм деп чыга каласыңар. 2000'den ашуун депутаттыкка талапкерлер чыкпайсыңар. Кана мына ошолор чыкпаса, демек булар менен талапташ. Ошолорду да кыргыздын чыктымчысы катары жазып коюш керек. Ошону шайлагансыңар. Жерибизди бүтүү сактап бер. Биздин айлык баянабызды көтөрүп бер. Кыргыз элин жаркын келечекке жеткир деп силер шайлагансыңар. Силер талап кылганга укуктуусуңар. Бизден көрө силердин тилиңер өтөт. Урматтуу саналаштар, намыскөй, намыска бек жигиттер кайда калдыңар? Урматтуу аталар, апалар, карыялар, бир кесиметке алданбай, ушул кемпир жер үчүн, эртеңки келечек муун үчүн чыгып бергиле. Мына миң деген миллиондогон мигранттардын табыты ошолордун арасынан 100-200 болуп, 200-300 болуп барып атат. Ошолордун табытын кучактап жаткан артыкпы? Ошолор ошо 5 соттук жерди сатып алам деп чет мамлекетте иштеп жүрөт. Ошолордун келечеги да балка чыгап жатпайсыңар. Ушу кыргыздын жөнөкөй балдарына, жарандарына 5 соттук жерди аягандыгы үчүн мына бүгүн өзбектерге 5 гектар жерди, 5000 гектар жерди берип коюп атат. Ошого да кайдыгер карап, силер өлө бергиле, табытыңар келе берсин. Бул эки дос тайраңдап жашай берсин деген саясатты коргоп атат.